Баса белгилей кетсек, мындай жогорку даражадагы турнирге Кыргызстан мамлекети алгачкы жолу катышууда. Мелдешке жүздөй спортчу Казакстан, Өзбекстандан, Кореядан, Белоруссиядан, Туркия жана Россия мамлекеттеринен келишип, нейтралдуу желек астында оюн көрсөтүштү. Проходит турнир J3 под эгидой ITF. Аталган турнирди биз өзүбүз федерациянын өкүлдөрү менен бир топ болуп өткөрүп жатабыз. Бул биздин алгачкы чоң жетишкендигибиз. Мындан ары эл аралык теннис федерациясына дагы бир жогорку категориядагы J2 турнирин өткөрүүгө кат жөнөттүк. Ал ишке ашса, биздин спортчуларга дагы ата мекендик федерациясына да мыкты аброй жаралат. Каждый матч, выигрывая каждый матч, они зарабатывают определенное количество рейтинга, что им позволяет играть турниры выше классом. Ал эми жогоруда аталган турнирде кортко юниорлор арасында дүйнө биринчилигинин чемпиондору келишип ойношту. Ал эми Кыргызстандын атынан 8 теннисист катышып, ийгиликке Владислава Андреевская жетти. Ал Россиянын спортчусу менен бир командада оюн көрсөттү. Зарабатывают 100. Бул турнир аркылуу 100 упай топтогонго спортчуларда толук мүмкүнчүлүк бар. Ал аркылуу алар жогорку категориядагы J2, J3 өспүрүмдөр арасындагы Grand Slam жана башка абройлуу турнирлерге катыша алышат. Юниорский US Open, Wimbledon. Ошондой эле жалгыз разрядда Илгиз Камчыбеков бир айлампа ойноп, өзүнүн рейтингине очко топтогонго жетишти. Чоң теннис спорт түрүндө жалгыз жана топ болуп ойношот. Өтүп жаткан чемпионатта теннисисттер үчүн 4 корт даярдалган. Анда оюнчулар эреже боюнча 1ден жана 2ден топ болушуп, мелдеш өткөрүштү. Мы приехали из России, из Москвы, а она из Волгограда. Но турнир организован достаточно хорошо, правда, произошел сбой на этой и на той неделе из-за дождя, из-за чего нам нужно было играть по 2 или по 3 матча в день. Рада, потому что эта пара, она была непобедима на протяжении уже 5 турниров, и тут мы такие пришли и их обыграли. Белгилүү болгондой, спортчулар мындай турнирлерден жеке тажрыйбасына даража топтошот. Бул ыкма аркылуу башка жогорку деңгээлдеги мелдештерге катышууга мүмкүнчүлүк алышат. Ал эми Кыргызстанда өткөрүлгөн ушул сыяктуу турнирлер мекенибиздин спортчуларына абдан ыңгайлуу экенин федерациянын президенти Нурдин Медетов кошумчалады. У наших спортсменов есть перспектива участвовать на международных. Себеби башка мамлекетке барып ири суммадагы каражат кетирбестен өз мамлекетибизде ойноп, тажрыйбасын жогортулатып жана упай топтой алышат. Ал эми Казакстандын жана Шри-Ланканын командалары менен биздин спортчуларыбыз биргеликте окуу машыгуу иштерин жүргүзүп атышат. Не было так сильно затратно выезжать на международные турниры за границу. Это дает им большую возможность именно развиваться у нас внутри страны. 29 августтан 3 сентябрь күндөрү өткөн ITF алкагындагы J3 турнирин Казакстан Республикасынын теннис федерациясынын калыстары кызмат кылышты. Себеби Кыргызстанда учурда деңгээлдүү калыстар жокко эсе. Турнир проводится по усовершенствованию. Турнир өнүккөн олимпиада системасы менен өтүүдө. Ошондой эле эл аралык теннис федерациясынын жана жаңы өзгөртүлгөн эреже менен мелдеш өткөрүлүп жатат. Мында матч толук сетка менен ойнолот. Жана топту ыргытканда сеткага тийсе ал саналбайт. Биз атайын Казакстандан 3 калыс келдик. При подаче сетка не засчитывается. Белгилей кетсек, буга чейин Улуттук теннис федерациясы тарабынан жылына 3-4 J2 мелдештердин өткөрүп келишсе, быйыл бул көрсөткүч 14кө жеткени да маалым болду. Жанар Эсенова, Эсен Усен уулу, СТВ.